Рахматын берекесін қалап, Алматыдан саламдашам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті мекендештерім, бүгін Алматыдабыз, Алматы турарағы, Алматы Елі Арық аэропортындабыз. Бүгін өзгөчө Аллахтың мээрими жаап жатқан учуру, жамырдагы кар болсо, асмандан түшкөн ар бир нерсе рызкы. Сизге берилип жаткан жумуш. Окусам бир досуңуз айтты, досунун досу да иши бар экен, ал ишти сизге турулап берди. Ал жерге кирип иштеп калдыңыз, ал дагы рызкы. Рызкы десе зарплатаны эле түшүнүш керек эмес. Нанды апаңыз жаап, тандырга жаап берип аткан нанды эле түшүнбөш керек. Бардык нерсе рызкы болуп эсептелет. Биз сизге берилип жаткан бардык нерсе, жумуш маселеси болсун, анысы болсун, мунусу болсун, бардык рызкы. Ошондуктан да рызкыны берекелүү кылып бергенде тилешибиз керек. Негизи того тери айтар жери, урматтуу мекендешим, рызк жазылган. Рызк тагдырда жазылган. Ошону берекелүү кылып бер деп сурашыбыз керек. Берекелүү дегени 10 сом келсе дагы өтө берекелүү болуп келет. Кээде 100 000 доллар аласыз, ал 10 сом кеткенде тездик менен кетип калат. Ошондой экен, береке берсин Аллах табарак ва таала. Кудайым буйрса, мен бул Мальдивияга азыр сапар кылып атабыз. Мальдивиянын Мальдив аралдарынын өзгөчө бир окуялары бар, тарыхый окуялары. Кудайым буйрса ошол жактан жолугушканча. Мальдив өрөөндөрүнөн аралдарынан саламдашам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мальдив эли тууралуу кандай жейт, кандай ичет, кандай турат, кандай жатат, жашоосу өтө кызыктуу болгондугу үчүн, исламга кантип кабыл алды, исламга кантип келип калды, жашоо турмушу өтө пайдалуу, кеңири болгондугу үчүн сиздерге дагы өзүм пайдалуу көргөн, өзүңө каалаган жакшылыкты бирөөгө каала дегендей, өзүң жакшы көргөн шакарды бирөөгө бер дегендей, сиздерге айтууну туура көрдүм кээ бир маселелерде. Ибн Баттута мусулман саякатчы. Бүгүн Кристофер Колумб ал жерди ачыптыр, бул жерди ачыптыр деп географиядан өтө күчтүү окутат мектептерде. Бирок мусулман саякатчылар өтө көп болгон. Ибн Баттута дагы булардын бири болгон. Ал да көп жерде ачкан, көп ачылыштарды кылган. Бирок качан мусулман эместер, мусулманга бастырып келип, мусулмандардын эң биринчи балуу тарыхын жок кылган, китептерин жок кылган, өрттөгөн, жок кылган. Бирок кийин өздөрү да өкүнгөн. Биз ушунча нерсени жаккандан көрө китептерди сактап калганыбызда, мусулмандардын ошол учурда китептери колубузда болгондо, азыр биз айга эмес Марска байрагы сайып коюп, ошол жерде көк чайды ичип отурат элек деген сөздөрдү кылышат. Көк чай эми бул жерде мисал болду жөн гана. Мальдив эли 12-кылымга чейин отко, таштарга сыйынган, урматтуу мекендешим. Отко, таштарга сыйынышкан. Таш, шагыл кошулат, цемент кошулат, азыркы учурда. Ал учурда да бирдеге кылып жасашкан. Өздөрү колу менен жасайбы, кумдан жасайбы, өзү жасап алып, өзү сыйынган. Мальдив элинин ошондой бир чоң ибадатканасы бар эле. Анын ичинде чоң бир өздөрү жасап алып, өздөрү сыйына турган бир кудайы бар эле. Отко да сыйынышкан, өзүнүн ибадатканасында ошондой нерселери бар, ошолорго да сыйынышкан. Мальдив элинде падышасы бар. Ар бир жерде падыша болбосо, ханыша болуп калат дегендей. Булардын да падышасы бар. Бардыгы отко өтө коркунучтуу абалга келип калганда, диний жагы булардын. Мальдив өрөөнүнүн, Мальдив аралдарынын. Коркунучтуу абалга келип калган. Алардын ифрит деген жин келип, алардын өрөөнүнө, ошол ибадатканасына, мен айткан ибадатканага келип, ар дайым бир айда бир жолу бир турмушка чыга элек сулуу кыздарды келип пайдаланып өлтүрүп кетет эле да. Ошондой учур, коркунучтуу учур ар дайым уланып турган буларда. Ар айдын аягында ошентип чүчү кулак ташташкан. Чүчү кулак кимдин үй бүлөсүнө чыкса, ошол үй бүлөдөгү кызды алып келип, ошол жерге буту колун байлап ибадатканага таштап кетишкен. Ифрит деген жин келип, аны пайдаланып өлтүрүп кеткен, кайра аны алып барып, өрттөшкөн, жок кылышкан. Өлүгүн. Негизи ифрит дегени жиндер алам бөлүнөт, биз сыяктуу жашашат, жеп ичишет, жиндер дагы. Жиндердин ифрит дегени бул азыркы кайнап, күчкө толуп, каны кайнап турган учурдагы бойдок жигиттерге айтыла турган, бул дагы ифрит, ошол жиндерге айтыла турган нерсеси, күчкө толгон ифрит жиндерге айтылат да бул. Ошондой айтылган жин. Бул жин келип, ошол коомдогу бирден кызды пайдаланып өлтүрүп кетчү экен. Анан чүчү кулак тартышат бул элдер. Чүчү кулак тартышат дагы бир кемпирге туура келип калат. Бул деңизге, ушундай деңизге жакын келип жашаган, деңизге жакыныраак жашаган кемпирдин үйү болчу. Кемпирге туура келип калат. Кемпирдин бир эле кече жакында эле бойго жеткен кызы бар эле. Эми өтө өкүнүчтүүсү, өзүңүздүн жанынан жан көргөн кызыңыз эптеп
араң чоңойттуңуз, эми жакшылыгын көрөм дегениңизде кызыңызды бир жин келип өлтүрүп кетсе, bundan өкүнүчтүүсү болбойт. Өкүнүшүп, ыйлашып, кызы ал жакта ыйлайт, апасы бул жакта ыйлайт, сыздайт, өтө кайгырат. Анан эми өзгөчө окуя. Ушундай өрөөндөрдө, ушул деңизге жакыныраак жерде бир кеме кырсыкка учурайт. Кемеге кырсыкка учурап, кемедеги бардык адамдар өлүп, бир эле адам тирүү калат. Бул Абул Баракат болчу. Баракат тирүү калып, деңизге жээкке чыгып келгенден кийин ошол эң биринчи не издейт? Жашаганы жер издейт, жегени тамак издейт, жээкке жеткенден кийин. Ошентип издеп жүрүп, эшиктерди такылдатат, бирөөсү ачпайт, бирөөсү жардам бербейт. Анан бир кемпирдин, баягы эртеңки күнү кызы барып курмандыкка чалына турган кемпирдин үйүнө туш келип калат. Кемпир киргизет, коноктойт, сыйлайт, урматтайт, тамагын берет, өзүндө барын берет. Баягы караса, Абул Баракат караса, апа дагы ыйлап атат, кыз дагы ыйлап атат, сыздап атат, кайгырып атат. Себебин сурайт. О, апа, эмне болду? Тынчтыкпы? Эмне үчүн ыйлап жатасыздар дейт. Баягы кемпир болгон окуяны баштан аяк жалпы түрдө жеткизип айтып берет. Биз ушундай болду, мындай болду. Анан кызым эртең айтор каза болот, кызы менен коштошомун дейт. Анан бул айтат, Абул Баракат, келиңиздер ошол жерге ибадатканага мени таштаңыздар дейт. Абул Баракат бул 30 пара Куранды толук жаттаган, Аллах деген мусулман, ислам дининдеги мусулман эр-азамат жигиттерден болот. Бул 12-чи кылымдын баш жагы, болуп аткан окуя. Абул Баракатты ошентип эл чогулуп, бирөөсү ооба дейт, бирөөсү жок дейт, үнгө коюшуп, көбү ооба дегенден кийин Абул Баракатты ошол ибадатканага таштай турган болушат. Балким жеңет бул, балким жеңилет. Бирок шанс, мүмкүнчүлүктү эч качан колдон чыгарбаш керек. Бул барам деп атабы, мындай эр-азамат буга чейин болгон эмес. Муну коёйул дейт дагы. Буйрукту чыгарышып, ошентип Абул Баракат ибадатканада кыла турган болот. Абул Баракатты алып келишет, бут колун байлашат, кадимкидей жаткызып коюшат. Абул Баракат Куран окуганды баштайт. Алиф, лам, ро. Куранды тынымсыз окуйт, таңга чейин окуйт. Жин келет, ифрит жин келет, окулуп жаткан Куранды угуп, дароо күйүп, азапталгандыктан качып кетет сууга. Эртеси күнү элдер болду, өлдү, акыркы мүмкүнчүлүгүбүз дагы өлдү. Келип эми анын өлүгүн алып барып күйгүзүп салайлы, мурда кыздарды күйгүзгөндөй күйгүзүп салайлы деп келишет. Келсе Абул Баракат тирүү дагы бир нерселерди окуп жатат да. Адамдардын ошол учурдагы ишеничи боюнча, адамдардын көз карашы боюнча бул катастрофа да. Бул мүмкүн болбогон иш. Абул Баракат тирүү, өлгөн эмес. Бардыгы өлдү деп келген, бирок ал тирүү эле. Жана Куран окуп жаткан эле да. Таң калышты, бардыгы сурашты, кол бутун жечти, жардам кылышты, башка кылышты, тамагын беришти, сыйлашты, урматташты. Бул кабар өтө тездик менен тарагандыктан падышага да жетип барды, падыша чакырды. Өтө таң калды падыша дагы. Анан суроо жооп кылып, падышанын сыйлуу коногу болуп, кантип кылдың, ал жерден кантип тирүү чыктың деген кезде, ал өзүнүн ислам дининдеги мусулман экендигин, жана Куранды толук жаттаган каар экендигин айтып, ошол жерде падышанын көңүлүн алат. Падышанын көңүлүнө кирет, падыша көңүлү жибийт. Ислам тууралуу өтө көп маалыматты билгиси келет. Негизи эле урматтуу мекендешим, азыр Таиланд, Вьетнам, Малдивде болуп кыдырып жүрөбүз, ушул аралдарды, ушул токойлорду, деңиздерди кыдырып жүрөбүз. Аллах Таала ушул Малдив элин тандап алыптыр да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дуа кылат го, Аллахым күчтүү инсанды мусулман кылдыр дегенде, Умар ибн Хаттабга Аллах Таала хидаят берет да. Умар ибн Хаттаб мусулман болгондо өтө исламга күчтүү күч кирет да. Ошол сыяктуу эле ушул аралдарда мен ойлоп койдум, Аллах Таала имандын нурун, хидаятты ушул Малдив элине берип коюптур. Саякатка уюштургандар билет, саякатка баргандар билет, Малдив эли мусулман, халал тамактары өтө өзгөчө. Өзгөчө жер. Адамдар мамилеси да өзгөчө. Анан бул падышанын жүрөгү жибип, Аллах Таала иман хидаятын бергенден кийин падышада жибип мусулман боломун дейт. Баягы Куранды түшүндүрөт, иманды, исламды пайгамбар тууралуу айтып берет Абул Баракат. Андан кийин бир шарт менен мусулман болом дейт падыша. Эмне шарт? Бир айдан кийинки боло турган курманчылыкка дагы катышып бересиң дейт да. Бул сөзсүз түрдө эч ойлонбостон ооба дейт. Себеби жинден коркпойт, себеби Куран бар, калам бар, Аллахтын сөзү бул. Эч нерседен коркпойсуң. Качан сенде тилиңде зикир болсо, пайгамбарыбызга салават болсо.
Абул Баракат ошо бир айды күтпөй эле көпчүлүк адамдар падыша мусулман болду. Падыша ошол бир айды күтпөй эле мусулман болот. Андан кийин көпчүлүк адамдар кызыгып, дин ушунчалык ислам дини күчтүү дин экендиги, адеп ахлагы, кулктун өзү Абул Баракат келип сый урматы ал жердеги ата энеге чоң кемпир дебестен, чал дебестен кылып жаткан урмат сыйы эч кимде жок нерселерди кылган да Абул Баракат. Колдон келишинче исламга даават кылган. Андан кийин көпчүлүгү мусулман боло баштады. Бир ай дагы өттү, андан кийин мусулман болбогон адамдын өзү калбады. Малдив эли, Малдив өрөөнүнө Аллах Таала Хыдаят нурун берип койду. Урматтуу мекендештерим. Малдив өрөөнүнө келсеңиз, ушундай деңиздерди, аралдарды, токойлорду, жан жаныбарларды, башкаларды, элдерди, адамдарды көрөсүз. Аллах берип коюптур. Хыдаятты берип коюптур. Албетте көпчүлүгү туризм дейт. Мисалы Таиландда дагы туризм дешет, башка туризм дешет. Бул менен мусулман өлкөгө келишиңиз керек. Малдивге келишиңиз керек дегим келип атат да. Туризм жаатында эң биринчи мусулман өлкөлөрдү көрүп, мусулман эместерге бул барбай кой деген эмес. Мусулман эместерге барышыбыз керек. Даават кылуу максатында Аллах үчүн аларда балким иманга келишине себепчи болосуз. Вьетнам көбү мисалы буддизм динине карманышат, христиан динине карманышат. Таиландда да көбү буддист болуп эсептелет да, өтө көп буддист болуп эсептелет. Ошондуктан бул мусулман эмес жерге келбей кой деген эмес, ал жака дагы барсаңыз болот. Адаларам маселесине маани беришиңиз керек. Мисалы Вьетнамда таза тамак табыш кыйын, адал табыш кыйын өзгөчө эле. Себеби таптым десеңиз да ошо казанга башка нерселер дагы бышырылган. Сиз адал деп жеп атасыз, бирок ага чейин көп арам нерселер бышырылган болушу мүмкүн. Ит эти, мышык эти, жылан, башка бардык нерсени жей беришет Вьетнамда. Вьетнамда да болуп келдик. Айтайын дегеним, ошентип Малдив эли Аллах Тааланын буйругу менен хидаятка кирди, иманга кирди. Мусулман болушту. Аллах Табарак ва Таала Ибн Баттутанын кылган эмгегине, Абул Баракаттын кылган эмгегине Аллах Таала ыраазы болсун. Аллах Табарак ва Таала жаткан бейиш, ошол кабырларын бейиш бакчаларынан бир бакча кылсын. Аллах Таала даражаларын көтөрсүн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабалар менен ушул инсандар менен бейишти бирге кылууну бардыгыбызга насип этсин. Урматтуу мекендешим, Малдивге келсеңиз, саякат кылып кокус келип калган болсоңуз, Малдивге Абул Баракаттын рухуна, Ибн Баттута мунун дагы рухуна дуа кылышты унутпаңыз. Албетте бул нерселерди айттык, түшүндүрдүк. Бул менен мен эммаңды жазып коем, которуп койгула, биздин нерселерибизди колдош үчүн мындай номерге акча салып койгула дебеймин мен. Аллах биздин сыйлыгыбызды берет. Аллах берүүчү, Аллах алуучу. Аллах көтөрүүчү, Аллах жок кылуучу. Биздин сыйлыгыбызды Аллахтын өзү берет. Болгон айтайын дегеним, сиз дагы дуа кылып жаткан учурда, Мухаммад, азыр бул жерде балдар тартып атат, бул тартып жаткан балдарга мага дуа кылып турсаңыз, иншалла кыла турган иштерибиз өтө көп. Аллах биз менен. Аллах биз менен. Аллах биз менен. Урматтуу мекендештерим, баарыңыздарга Аллахтын тынчтыгын, рахматын, берекесин каалап саламдашам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. oh.
Oh.